Кыргыз экономикасы серепчилердин күткөнүнөн алдаганча жогорку туруктуулукту көрсөттү. Көптөгөн финансылык институттар өсүштүн басаңдашын алдын ала айтышса, реалдуу көрсөткүчтөр таптакыр башка динамиканы көрсөттү. Бүгүнкү күндө өлкө экономикасында кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Алгач сандарга көңүл буралы. 2026 жылдын апрель айынын алдын ала жыйынтыгы боюнча өлкөнүн ички дүң продукциясы 12,4% өсүп, 602,8 миллиард сомду түздү. Бул рекорддук өсүш. Дүйнөлүк банк буга чейин Кыргызстандын экономикалык өсүшүн акырындык менен 6,5%га чейин басаңдайт деп божомолдогон. Эгерде үстүбүздөгү жылдын январь-февраль айларында өсүш темпи 8-9%-ын тегерегинде басаңдагандай көрүнсө, апрель айына карата экономикалык көрсөткүч кайрадан 600 миллиард сомдон ашкан. Бул өсүштүн артында эмнелер турат? Серепчилердин айтымында бул көрсөткүч өлкөнүн экономикалык абалынын туруктуу жолго тез түшүп баштаганында экендигин белгилешүүдө. Акыркы кездерде биз көрүп атабыз, негизи эле ошол дүйнөлүк банктын божомолун карап көрсөк, алар деген төмөн жана өсүштү көрсөтүп атты эле, бирок ошого карабай Кыргыз Республикасынын мына биринчи квартал негизи эле мына жалпы жылдын башынан баштап карап көрсөк, өсүш мындай темпи жакшы болуп атат. Айрыкча могу апрелдин жыйынтыгын карап көрсөк, мына 12,4%га өсүп чыкты. Бул жалпы эле ушул акыркы кездеги бул эң чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп көрсөтүлөт. Эми бул көрсөткүч кайсы драйвер деп айтып койсок болот, ошол эң негизги кайсы сектор болуп атат. Бул албетте жана курулуш тармагы болуп атат. Андан тышкары жана соода тармагы, ар кандай жана тейлөө тармагы. Бул жагынан карап көрсөк, мына аябай көп бизде Кыргыз Республикасында мындай ири жанагындай курулуш жагындагы инфраструктуралык долбоорлорду мындай ишке ашыруу боюнча иш аракеттери көрүлүүдө. Буга улай өлкөнүн товар өндүрүү, жеңил өнөр жай тармагында дагы өтө тез темп менен жандангандыгы байкалып турат. Арасында курулуш тармагында дагы олуттуу өсүштү байкасак болот. Маселен, албетте ошол эле курулуш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы жана соода тармагында биз өсүштөрдү байкап атабыз. Эгерде суроо мындай турат да, бул убактылуу көрүнүшпү же болбосо биз бир туруктуу жолго түштүкпү дегенчи. Албетте бул эмнеден көз каранды, эгерде Кыргызстанда ошо өндүрүш тармагы жана экспорттун өсүүсү дагы ушундай туруктуу деңгээлге жеткен болсо, анда биз айта алабыз да, ошол биз бүгүнкү күндө экономикалык бир жаңы туруктуу модельге жеттик деп. Албетте, дүйнөдөгү геосаясий шарттардын негизи Кыргызстанга оңойго турбаган иш болушу мүмкүн. Бирок эгерде бул өнүгүү динамикасы жарым-жартылай болсо дагы сакталса, 2026 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикалык өсүшү баардык эл аралык пессимисттик божомолдорду артта калтырат.